Борончо эке, бул учурда биз кыска суроолорго кезекти узата алчу. Даярсызбы? 10 суроо беребиз. Мүмкүн болсо батыраак жооп бергенге аракет жасаңыз, Сизге анда ийгилик. Борончо деп атыңызды ким койгон? Тайкем койгон экен, себеби Боронда төрөлгөм, жайлоодо төрөлгөм. Кандай белек алган жагат? Жакшы белек болсо жакшы да. Учурдагы Кыргызстандын абалы? Кыргызстандын абалы жакшы эле, Кудайга шүгүр. Эгерде сиз президент болсоңуз, эмнеден баштайт элеңиз? Эгер мен президент көп болуп кетет да, аябайчы. Эң башкысы бир өз программаны айтып бериш керек болот да. Кандай өң жагат? Меникиндей да койсун. Көмүр алдыңызбы? Көмүр дегендерден газ менен жашайсыз. Жаңа айдоочулук көлүк алгандар 3 жыл канча менен айдаш керек? 3 жыл? Бар да ошондой мыйзам. 3 күндөн кийин эле айдап үйөт го, тез эле айдап үйөт го. Сүйүп жеген тамагыңыз? Мантыны жакшы көрөм. Жубайыңыздын сиз баалаган бир сапатын атаңыз. Жубай мен көйлө сапатын жакшы көрөт, ошон үчүн тийди да. Жок, сиз анын. Аныкын айтпайсызбы? Жубайымды мен мынтип тамашалап коем. Сен вкусуң жок экен десем, чочуп кетет. Эмнеге дейт? Сен нормальный вкусуң болсо мага тиймек белем. Акыркы суроо алгач калган. Эгер менин вкусум жакшы экен десем, эмнеге дейт? Себеби мен сени тандабадым. Алгач калган маянаңыз же гонорар? Гонорар ар кандай. Суммасы эң алгач калган. $100 $1000, $2000 чейин ар кандай. Жок, Борончо эке түшүнбөй калдыңыз окшойт. Эң алгач калган маянаңыз? Эң алгач калган маянам 400 сом. Ошондо канчанчы жыл болуп калат? Ошондо 70 сомдон айлык болчу. Мен комбайнердин жардамчысы болуп, эң биринчи айлыкка атама Кырым өттүк, апама японский жолук алып келгем. Иш японский жолукка эмнегедир кир самын кошуп алып келгем. Ошо кезде мода болчу. Кир самын аттырдагы эмес. Үйдө жууш керек да. Күйөөсү келип эле постоянно ура берчүкен. Аялым. Мас болуп келсе, бирдеке болуп келсе деле келип эле аялын ура берчүкен да. Анан айласы кетип туруп анан молдого барыптыр, аялчы. Ушинтип эле күйөөм болбогон эле шылтоо менен келип ура берет мени. Эмне кылам? Mesela молдо кийин молдо экен, бир таш алып кел дептир. Эшиктенчи, мына кичинекей. Мындай жумурткадай болгон жана кичирээк бир таш. Алып келип туруп анан кийин ортого коюп туруп анан дуадан окуп туруп, анан баягы ташкачы, анан аялга бериптир. Мына дуалап койдум. Күйөөң эштен келаткан деле баягы урам деп келатканда таштан туруп шарт оозуңа тиштеп туруп ал. Болду, резко токтойт, дуа бар дептир да. Анан кийин эле баягы үйүнө алып барып отурат экен, аңгыча эле күйөөсү мас болуп эле келатат дейт. Келатканда эле ташты алып келип оозуна салып туруп отуруп калганда күйөөсү эң деп келип жини келип туруп, аялын келип туруп, тап берип келип туруп, уун чыкпай туруп, кайра тап берип туруп. Эмне уун чыкпайсың деп коет. Ошон үчүн айымдар, таш тиштеп алган болсоңор, ден соолуңарга пайдалуу. Микроскоп менен аялдын айырмасы жок экен дейт. Эмнеге десе, экөө тең кичинекей нерсени чоң кылып көрсөтөт. Аялдардын көпчүлүгү бирөөлөр менен подружкалар менен отуруп калса, күйөөлөрүн жамандайт экен дагы. А бирок башка бирөө күйөөлөрүн жамандаса чычалап кетет экен да. Кайдан билдиңиз муну? Анан. Мындай да. Аялдар күйөөсүн эмнеге жамандашы мүмкүн? Ал просто баягы подружкасына мындай бир бечара кыйналып жүргөн турбайбы деп мындай неме кылсын дегенсип баягы өзү чындап кыйналып жүргөн болсо, ошону менен өзүнүн немесин чыгарып алыш үчүн, ичиндеги бир бугун чыгарып алыш үчүн айтат да. Анан дайыма эле анан күйөөсүн мындай кылып тиги минтип ошон үчүн мени кыйнабады деп ушинте берсе, анан подружкасы уга берсе, анан бир күнү баягы күйөөсүн да жаман көрөт окшойт деп анан башка бирөө подружкалар келип калса, анан бул мунун күйөөсү ушинтип деп жамандап келсе, беркилер дагы ошондой акмак турбай дей баштаса, кайра өзүнүн намысына келечет экен да, чычалап кетет экен да. Бул психология. Ошон үчүн аял заты мисалы
бир көз карашы мындай да. Мындай бир аял заты сүйлөшүп атканда мындай байкап турсаң, эркектерди эмне себептен мындай чач агарып кетет деп коебуз го. Десе эркек көрсө бир 15 мүнөттүн ичинде бир 4 эркек дүйнөдөгү нерсени сүйлөшүп экен да. 15 мүнөттүн ичиндечи. Айма көп нерсени сүйлөшүп, ошого башын оорутуп, тим элечи урушуп бири-бири менен ушинтип берет экен. Аял заты 15 мүнөттүн ичинде бир эле теманы сүйлөшөт экен. Иши өздөрүнө пайдалуу. Айырмасы ушундай. Айырмасы ушундан экен да, мисалчы. Аял затынын табиятында өзүнө тиешелүү гана, керектүү гана нерселерди гана сүйлөшөт экен. И ошонун көпчүлүгүнөн өздөрү удап өстү. Көйнөк жөнүндө сүйлөшүп атабы, бирдеке жөнүндө сүйлөшүп атабы. Анан бир нерсеге интерес кылса, аял затынын ушундай дагы табияты бар экен. Бир аяш кош бойлуу да, кош бойлуу өзү. Соода кылып атат базарда. Анан толгоосу кармап калыптыр да. Анан эл кыйкырып калса бар жетелеп кетип атышат да. Баягы жана Ош базарынын ортосунда мындай кийим саткан жерлер бар го мындай. Ошол жерден жетелеп кетип атат экен. Ой деп улам баягы немеси келип атат окшойт да, толгоосу кармап кетип атат. Анан жетелеп барат, бир жерден токтой калып, ой деп токтой калса, баары эмне болду десем, тип токтоп туруп, як жактаганы карап, "Это почем?" деп сурап калат. Елестетсек.